Рахмат, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз Швейцариядагы элчибизди уктук, анан Германиядагы Өрбек Черкешевич элчибиздин маалыматын угуп атабыз. Мен ойлойм, өзгөчө Германияда Өрбек Черкешевич сиз акы элчи болуп баргандан кийин бул деген саясаттагы абройлуу адамдар, чоң Европанын эң чоң мамлекети, экономика жактан өнүккөн, саясий жактан аябай тажрыйбалуу мамлекеттердин бири болгондуктан ошол жерге бизде тажрыйбалуу саясатчылар да барганы, өзгөчө сизге окшогон адам барганы, бул биздин мамлекетибиздин аброюнун жогорулашы деп мен эсептейм. Бир четинен тышкы иштер министрлигин деле түшүнөм, үстү жактан жетекчилик тараптан инвестицияны тарткыла деген тапшырмалар келет. Бирок бул жерден дипломаттарды, өзгөчө элчилерди дайындап атканда биз аяка торгово промышленный палатадан жардам болуш керек деп мен ойлойм. Бизнес ассоциациялардан жардам болуш керек, орто мамилелерге, анан парламенттен да жардам болуш керек. Жеке элчинин башына мынча инвестицияны тартасың деген нормативди коюп, мен ойлойм, дүйнө жүзүндө мындай практика жок болуш керек. Бул жерден бизнес ассоциациялар жардам бериш керек. Анткени тышкы иштер министрлиги тарабынан түшүнүп атам да, экономика жаатына, бирок эң негизги мындай коюлган маселе дипломатиялык жана эл аралык деңгээлдерди, мамилелерди жогорулатыш керек. Урматтуу Өрбек Черкешевич.